Эл шайлоого активдүү катышпайт. Мисалы 2024-жылдын 17 ноябрында өткөн жергиликтүү кеңештин депутаттарын тандоого өлкө боюнча шайлоочулардын 20%дан ашыгы гана добуш берген. Акыркы шайлоодо жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосунда Ош шаары боюнча 24,4% шайлоочу келип катышты. Өзгөн району боюнча 31%, Каракулжа району боюнча 32%, мындайча айтканда Ош областы боюнча 34%ын тегергенде шайлоочулар катышты. Негизинен эми бул жерде жогорку кеңеште талкуу болуп атат. Эгерде мурда 36 округ болгон, 30 округ болот деген эми талкууда бул негизинен. Эгер талкуу өтүп калган болсо, бул жерде мен ойлойм шайлоочулар көбүрөөк катышат деген ойдомун. Мамлекет элдин шайлоолорго толук катышып берүүсү үчүн шарттарды түзүү аракетинде. Шайлоо күнү жаранга онлайн добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Бир четинен мурунку шайлоолордо добуш берүүчүлөрдүн санын жасалма көбөйтүп салган учурлар да кездешкен. Азыр андайга жол берилбейт. Абдан эле жыгылыштар жакшы болду. Шайлоонун өтүшүнүн тазалуулугунда, тиги добуш сатып алууда жакшы эле иштер жүргүзүлүп, бир кемчилдигибиз шайлоочулардын шайлоого катышуусу болуп атат да. Эми албетте азыр эми ар бир адамдын колунда мобилдик телефон бар. Эгер бир партияны же бир талапкерди колдой турган болсо, ошо менен эле жазып алып туруп, аларды башка бирөөнү игүтөгөнгө бөгөт коюп коюшат. Ал эми элди шайлоого катышкыла дегенге шарт түзгөнгө жергиликтүү бийлик органдарындагы менимче түздөн түз кийлигишүүсү болбосо болбойт да. Эл шайлоого активдүү катышуу үчүн алардын ишеними акталыш керек. Мындай пикирди коомдо активисттер байма-бай айтып келишет. Анткени элдин саясий партияларга болгон ишеними да кеткен. Мисалы, добуш партияга берилчү. Ал эми анын ичинде ким депутат болорун партия өзү чечим чыгарып келген. Анын үстүнө көп партиялар негизги максаттарын шайлоочулардын талаптарын аткарбай элдин көңүлүн калтырып бүткөн. Эми жаңы шайлоо мыйзамында сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык саясий партиялар бир талапкерин так көрсөтсө, анын колдоочулары добуш берүүгө активдүү катышып бериши мүмкүн. Бул жерде депутаттарды, кандидаттарды конкреттүү аймактарга байлоо, ошолорго шайланып баргандан кийин, ошолордун добушун алып баргандан кийин, ошолордун астында кандайдыр деңгээлде мындай заманбап мыйзамдарды жазып, ошол аймактын маселесин көтөрүп, ошонун чечүүнүн жолдорун сунуш кылсын деген бир ниет болуп атат го дейм. Серепчилердин пикиринде жарандын шайлоого катышып туура тандоо жасоо өзүнүн балдарынын келечеги үчүн маанилүү экенин терең түшүнүп, акылы менен сезиши керек. Аны элге дагы жайылтып, айрыкча жаштар арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. 18-ге толгондон бери жаран катары баардык шайлоолорго активдүү жигердүү катышып келем. Керек болсо аманатка кыян кылгандарга айып пул салса дагы болот, менин оюмчачы. Эмне үчүн? Себеби баласынын, келечек муундун, урпактарыбыздын бул ырыскысына туура эмес кол салгандай болуп сезилет да мен үчүн. Себеби майрам катары барып, ал жерде көрүп, шайлоого катышып, анан ар кандай окуялар болот, бирок чындыгында ошо шайлоого барбаган шайлоочунун 100% күнөөсү болот. Элге шайлаган, шайлагандан кийин сага ишенген, ошо любой депутат болгон. Ошо депутат эл үчүн иштеш керек, көрсөтүш керек, результат болуш керек, отчет бериш керек, отчет берет. Ошо жакшы иштесе 5 жыл ичинде, кийин экинчи срок болгондон кийин экинчи срокто эми ошо эл, ошо партияны же ошо талапкерди поддержка кылышат. Доверие болуш керек, кыймыл болуш керек, результат болуш керек. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны шайлоого катышууну милдет экенин сезиш керек. Эгерде ар бир жаран өзүнүн милдетин аткаруу максатында шайлоого келип добушуну бергенден кийин талапкер дагы ошол добушуну актады же актабады деген маселелерине карап чыгыш керек. Албетте бүгүнкү күндө биздин шайлоо процесстерибиз ар бир адам мен шайлоого барууга же шайланууга укуктуумун деп коюп эле шайлоо процесстерине катышпай жатат. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Ага ылайык өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3төн депутат шайланат. Талапкерлер өзүн өзү көрсөтүү тартибинде бир эле шайлоо округунда жарышка катыша алат. Тиешелүү аймактык шайлоо округунан эң көп сандагы добуш алган 3 талапкер жеңүүчү катары таанылат. Самара Асанова, Улар Кайназаров, ЛТР Ош шаары.